Кийинки жылы боло турган парламенттик шайлоонун алдында биринин артынан бири болуп 4 мыйзам долбоору сунушталган. Баары тең шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган. Парламенттин тармактык комитетинде бүгүн сунушталган документти президенттин алдында түзүлгөн атайын жумушчу топ иштеп чыккан. Документте бир топ сунуштар бар экен. Мисалы, шайлоочулардын тизмесин каттоого алууну мурдагыдай мамлекеттик каттоо кызматына эмес, борбордук шайлоо комиссиясына жүктөө зарылдыгы. Ал арада депутаттар шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган баардык мыйзам долбоорлорун бириктирип караш керекпи же жокпу деген маселени чечүүгө өтүштү. Мен биринчи мыйзам долбооруну кийинке калтырууга суранат элем, сунуш кылам. Себеби бүгүнкү күндө жогорку кеңеште 4-5 ар түрдүү долбоорлор иштеп чыгып, кээ бирлери баягы коомдук талкуудан өттү, кээ бирлери белгиленген. Ошону баарын бир күнү карап анан макулдашуу группа түзүп иш кылсак менимче ошондой ийгиликтүү болот эле. Ошондуктан мен биринчи маселени кийинки жылдырып койгонун суранат элем. Бул маселе көптөн бери каралып атат. Анан карай бербейлиби? Анан, пожалуйста, эгерде по ходу кимдин кандай сунушу болот, азыр биринчи окуу, экинчи окуу дегендей туурабы? Ошондо можем, как говорится, процесс баштайлы, биринчи проектына карап. Мына ЦИК тарабынан айтылып атат. Биз 20-жылга азыркы шайлоо системасын өзгөртпөстөн барабыз деп. Ким андай укук берди ЦИКке? Аны жогорку кеңеш чечет да, кандай шайлоо системасы менен кайсы шайлоого барарыбызды. Эгер мыйзам өзгөрүлсө, ошол өзгөрүү менен барат. Мыйзам долбоору барбы? Карашыбыз керек. А бирок концептуально, стратегически чогуу карайбыз десек, имеет место быть, чогуу карасак болот. Кээ бир ошол буга чейинки демилгеш топ депутаттар менен сүйлөштүк. Биз экинчи окууда карайбыз. Өзгөртүүнү кандай болгондо да экинчи окууда киргизебиз да. Эгер биз концепциясын жактырып алсак, биринчи окууда. Биз ачыкпыз, сунуштар бергиле, парламент слушание өткөзөбүз, региондорго чыгайлы деп атабыз. Анан ошол башка авторлор менен да сүйлөшөбүз. Мүмкүн бириктириши мүмкүн, бирок негизи экинчи окууда кылабыз да аны баарын. Биринчи окуу концепциясын жактырып берсеңиздер, биз ачыкпыз, бардык сунуштарды кабыл алып чогуу караган. Жумушчу топ сунуштаган мыйзам долбоорунун концепциясына ылайык документ чет өлкөдөгү Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар жерлердин баарында шайлоо участкаларын ачып, аларды көбөйтүүгө жол ачат экен. Мындан тышкары шайлоодо саясий партиялардын жана талапкерлердин жоопкерчилигин арттыруу боюнча ченем сунушталыптыр. Алсак, мурда соттолгон же соттуулугу жоюлган жарандарды депутаттыкка талапкер катары каттоого чектөөлөр бар. Башка мамлекеттин жарандыгына ээ болгон талапкерлерге, мисалы ошол башка мамлекеттин жарандыгын жашырып койгон, кандай жоопкерчилик каралды? Ошол жагын өзгөртүү киргиздиңерби? Кошумча жарандыгы жоктугу жөнүндө декларацияны тапшыруу милдети киргизилет. Андан сырткары ошол каттоого берип аткан документтеринде жалган маалыматтар киргизилсе, аны үчүн өзүнчө жоопкерчиликке тартылат. Анан жоопкерчилик боюнча мыйзамдардын долбоорлору өзүнчө пакет менен киргизилет. Азыр сот реформасы боюнча эксперттик топ менен макулдашылып атат. Ошондой эле укук коргоо органдары менен мындай консультация жүргүзүлүп атат. Демилгечилер мыйзам долбоорунун бир топ артыкчылыктуу жактарын айтып, депутаттарды документти колдоп берүүгө үндөп жатышкан. Бирок 2 саат өткөндөн кийин гана жыйын регламент бузуу менен башталып, кворум жок эле отурум болуп жатканы белгилүү болду. Канат Керизбекович, мен 3-жолу сизге айтып атам, кворум жок, жана доверенность бар дегендер өзүңүз билесиз. Мыйзамдарга доверенность иштебейт. Ошондуктан ошону караңыз. Себеби эртең палатадан ошол маселе чыгып калбасын. Бул жерде биз азыр 6 адам катышып атабыз. Демек мен добушка кое албайм. Бизде азыр кворум жок. Кийинки жыйында ишибизди улантабыз. Рахмат барыңыздарга. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС.